أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Tafsir сабағымызды улантабыз. Аллах Таладан жардам сұраған авалда бүгін тафсир сабағымыздан İnşikak сүресінің тафсирин оқуға кірішеміз. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Kütüsüzden asman jarılganda. Бұл сүрөдө кыяматтын башталуу сүрөтү баяндалып жатат. Мына ушундай чоң асман, 7 кабат болгон чоң асман кыямат күнү, кыямат башталган кезде жарылып кетет экен. İçindeki ошол нерселер төгүлүп кетет. Мына асманда Аллах Таала асманды жылдыздар менен кооздоп койгон. Кыямат башталган кезде мына ошол жылдыздар төгүлүп кетет деп буга чейинки сүрөлөрдө, буга чейинки аяттарда дагы айтканбыз. İza sema'un shaqqat. Эми кыяматтын башталуусу күтүүсүздөн болот. Кыямат башталган кезде, кыяматтын башталуусу жер асманга өтө оор батат. Кыямат күнү адамдар Раббисинин алдына баарысы топтолуп туруп калышат, кабырлардан чыккан абалда. Эми кыяматтын келүүсү күтүүсүз болот экен. Жана кыямат башталган кезде, инсан кабырдан тирилип чыккан кезде, кыямат күндүн оорлугунан улам, коркунучтуулугунан улам, адам баласы өтө бир оор бир абалга дуушар болот. Мына Айша радиаллаху анхадан келген хадисте айтылынат, адамдар кабырдан турган кезде жылаң аяк, кийимсиз, хатна кылынбаган абалда, мындайча айтканда, сүннөткө отургузулбаган абалда туруп калат экен. Ошондо Айша радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. О Аллахтын элчиси, эркек аял деген нерсе болбойбу? Бири-бирибиздин авратыбызга көзүбүз түшпөйбү мындай абалда деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иш мындан да оор болот дейт. Адамдар кала берсе кыямат коркунучунан улам өзүнүн эркек же аялдыгына көңүл бурбай коет экен, назар салбай коет экен. Бул нерсенин адам баласы үчүн кыямат күнү кызыгы калбай калат. Ар бир инсан өзүн ойлоп калат. Эми асман, ушундай чоң асман жарылып атса, асман бул, мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала биз асманды чатыр сыяктуу көтөрүп койдук, жерди силерге төшөк кылып койдук дейт. Төшөнчү кылып мына тегиз кылып койдук дейт. Эми асман мына 7 кабаттан тура турган болсо, Аллах Таала Кур'анда биз вассамаа банайнаха биайд. Биз асманды өтө күч кудрет менен көтөрүп койдук дейт. Инналлаху юмсику ас-самавати вал арда ан тазула. Аллах Таала асмандар менен жерди ошол кармап турат.
жердин тияк бияка кетип калуусунан, асмандын бузулуп кетүүсүнөн же түшүп кетүүсүнөн кармап турган бул бир гана Аллах. Эми мына хадисте келет, бир асман менен бир асмандын аралыгы 500 жыл дейилет. Бир асмандан бир асманга жетиш үчүн 500 жыл экен. Бул оңой аралык эмес, мындайча айтканда өтө узун убакыт, өтө узак убакыт. Мына ошондуктан ушундай чоң бир асман жарылып атса, мына ушундай чоң асман талкаланып атса, адам баласы өзүнүн эркектигине же аялдыгына көңүл бурабы? Эми асманды мына Аллах Таала бул адам баласы үчүн дагы чоң бир неимат кылып койду. Асманда дагы мына периштелер деген махлуктар бар. Биз периштелердин бар экендигине ыйман келтиребиз. Мына күн асманда, ай асманда, жана ошондой эле жылдыздар, мына жылдыздар менен Аллах Таала асманды кандай кооз кылып койду. Жай мезгилинде күн ачык убакытта, асман булутсуз убакытта аябай асман жылдыздар менен аябай кооз көрүнөт. Мына жылдыздарды 3 максатта адам баласы пайдаланып келген. Жана ошондой эле Аллах Таала 3 максатта жылдыздарды жараткан деп айтылат. Биринчиси асманды кооздоо максатта. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِحَ деп мына Кур'ан-ы Керимде чындыгында биз асманды чырактар менен, жылдыздар менен кооздоп койдук дейт. Жана экинчиси шайтандар үчүн урула турган ок кылып койду, от кылып койду. Жана ошондой эле үчүнчүсү белгилер кылып койду. Мисал үчүн мына хадисте келет, жиндер, шайтандар асманга чыгып, ошол келечектеги Аллах Таала чыгарган өкүмдү угуу үчүн чыкканда биринин үстүнөн бири минип, анан ошол кабарды угуп, анан артка мындайча айтканда кайтканда келип туруп жылдыз урат. Ошону менен ошол жерде ошол жин шайтан өлүп жок болот. Мына ушул максатта да жылдыздын колдонулуусу, мына ушул максатта жылдыздын экинчи бир максаты мына ушундай. Биринчиси кооздук үчүн, экинчиси шайтандарга ыргытылуучу таш кылып коюлунду. Үчүнчүсү белгилер. Мурда азыркы кезде бул нерсеге муктаждык канчалык деңгээлде болбосо керек, бирок Аллах алам, мурда адамдар сапарга чыкса жылдызга карап жүргөн, жана ошондой эле батыш чыгышты жылдыздар менен аныкташкан. Эми ида самаун шаккат, күтүүсүздөн асман жарылганда, ва азинат ли раббиха хуккат дейт. Жана асман Раббисин укканда, жана акыйкат менен моюн сунганда. Ва азинат ли раббиха ва хуккат. Асман, мына ушундай чоң асман Раббисин угуп атат. Аллах Таалага моюн сунуп атат. Мына ошол асмандын жарылуусу, асмандын Раббисине баш ийүүсү, бул нерсе акыйкат. Бул нерсе акыйкат. Эми ушундай асман, ушундай жер Раббисине моюн сундурулуп коюптур. Эми инсан баласы моюн сунуш керек Раббисине. Ва азинат ли раббиха хуккат. Ва изал арду муддат валқат ма фиха ва тахаллат. Жана жер күтүүсүздөн тегизделгенде дейт. Асман, жер бул Аллах Тааланын эң чоң махлуктары болуп саналат. Мына ошол асман, жер Аллахтын таухидин, бирлигин далилдеп турат. Жер тегиз абалга келтирилет кыямат күнү. Тегиз абалга келтирилгенде ар бир инсан бири-бирин көрө алат. Жана ошондой эле бири-биринин үнүнү уга алат. Мына хадистерде келет, хадисте мына айтылган жер тегиз терини мындайча айтканда тартып, тияк биягынан тартып, теп-тегиз кылып коюлгандай, жер дагы тегиз кылынат. Адам баласынын эсеп кысабы үчүн, кыямат күндөгү эсеп үчүн тегиз кылынып коюлат. Жана ошондой эле ва алқат ма фиха ва тахаллат. Жана жер өзүнүн ичиндеги бардык нерсени сыртка чыгарып, жер бош болуп калат. Жер ичинде не бар? Адам алейхиссаламдан баштап азыркыга чейин жана кыяматка чейин канча адам жерге кирип жатат. Биз ар бир жандуу нерсе өлө турган болсо, адам баласы өлөт. Жана айванаттар өлсүн, башка болсун, бардыгынын өлүгү, денеси өлгөндөн кийин жерге кирет.
жерге кирет. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде биз силерди жерден чыгардык, кайра жерге киргизебиз, кайтарабыз, жана кайра силерди жерден чыгарып алабыз дейт. Жана жер бош болуп калат. Жер астындагы кен, ушул алтын, күмүш, жер ичинде эмне болгон болсо, адам баласынын өлүгү болсун, денеси болсун, баарысын сыртка чыгарып салат. وأذنت لربها وأذنت لربها حقت. Мына жер дагы Раббисин укту дейт. Жер дагы Раббисин укту. Жана жер дагы Раббисине моюн сунду. Бул нерсе акыйкат. Энди жердин моюн сунуусу, асмандын Раббисине моюн сунуусу, баш ийүүсү бул акыйкат, бул нерсе. Эми жер, асман Раббисине моюн сунуп атат. Менин Раббим Аллах деп моюн сунуп атат. Эми инсан баласына Аллах Таала мына ушул таухид себеп китептер түшүрдү. Таухид себеп пайгамбарлар жиберди. Таухид себеп мына асмандар менен жерди Аллах Таала таухид себеп жаратты. Эми инсан баласы Аллах Таалага ширк келтирсе, эми инсан баласы Аллах Таалага жерде ушунча Аллахтын неаматына бөлөнүп туруп Аллахка ширк кушса, бул өтө бир жаман бир адилетсиздик, өтө бир акыйкатсыздык. Болуп туруп дагы инсан баласы күн сайын Аллахтын берген неаматтарынан бөлөнүп, түрдүү неаматтарынан пайдаланып, анан Раббисинен башкасына дуа кылса, ушул асман, жердин Раббисинен башкага дуа кылса, бул өтө бир чоң бир акыйкатсыздык. Мына бул аяттарда кыяматтын башталуусу эң негизгиси мына биз жерде жашайбыз. Жерде мына жашоо бар. Инсан баласы канча жылдан бери жерден башка бир планетадан жашоо издеп жүрүшөт. Бул үчүн ошол убакыттарын сарптап, мал мүлктөрүн сарптап, жерден башка бир жерде жашоо бар бекен деп изилдеп жүрүшөт. Эң ыңгайлуу кылып койдук дейт Аллах Таала жашоо үчүн. Мустакар жерди адам баласы үчүн ыңгайлуу жашоо үчүн орун очок кылып койдук дейт. Жерден башка бир жерде инсан абаны таппайт. Аба болбогондон кийин ал жерден эмне? Жашоо болбойт. Сууну таппайт. Мына эң бардык жашоо адам баласы үчүн бардык нерсени ыңгайлуу кылып койгон мына ушул шарт жерде гана бар. Биз бул нерсени акыйкатын мына жашообузда көрүп турабыз. Эми инсан баласы, адам баласы мөөнөтү кыяматка чейин эле. Жердин мөөнөтү да кыяматка чейин экен. Асмандын курулганы, жердин жаратылганы, асманды тикеленип чатыр сыяктуу көтөрүлүп коюлгандыгы бул кыямат күнүнө чейин экен. Эми жер бул акырет коргону. Инсан баласы бул дүйнөдө акырети үчүн даярданат, акырети үчүн жакшылык үрөнүн, сооп иштердин үрөнүн себиш керек. Бүгүн эмнени эксең, эртең ошону жыйнап аласың. Эмнени эксең, эмнени тиксең, ошону жыйнайсың дейт. Эртең ошол нерсени жыйнап аласың деген сөз бар. Эми инсан баласы я айюхал инсан иннака кадихун ила раббика кадхан фамулaqi. Мына Аллах Таала эми инсанга айтып атат. О инсан, чындыгында сен сооп иштерди жасап, жана күнөө иштерди жасап, түйшүк тарткан абалда Раббиңе акыры жолугасың дейт. Бул жашоо машакаттан турат. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Лaqad khalaqnal insana fi kabad." Биз чындыгында инсанды кыйынчылыкта жараттык дейт, машакатта жараттык дейт. Бүгүн бир проблемаңыз бүтсө, эртең башка бир проблемаңыз баштала берет. Инсан бул жашоодо машакатта жашайт. Инсан бул жашоодо соо иштерди жасайт, анда дагы машакат тартат. Күнөө иштерди жасайт, анда дагы машакат тартат. Бул дүйнө машакаттан турат. Инсан күнөө жасасын, соо иш жасасын, ар бир нерсенин өзүнүн машакаты бар. Инсан мына ушундай түйшөлгөн абалда, машакат тарткан абалда бир Раббисине жолугат. Ким Аллахка жолукпаймын деп айта алат? Эч ким мындай сөздү айта албайт. Бир капыр болсун, мусулман болсун, жакшы инсан болуп жашасын бул жашоодо, жаман инсан болуп жашасын бул жашоодо, бир эртеби кечпи түйшөлгөн абалда, кыйынчылык тарткан абалда, машакат тарткан абалда инсан баласы Раббисине жолугат. Бул нерсе акыйкат. Эми инсан кандай абалда жолугуш керек? Бул эң негизгиси ушул инсан, мына ушул нерсени ар бир инсан өзүнө суроо бериш керек. Канчалык биздин
ошол жашообуздан, канчалык биздин сөзүбүздөн, канчалык биздин амалдарыбыздан Аллах Таала ыраазы. Мына ушул нерсени өзүбүз таразалап алуубуз керек. Я айюхал инсану иннака кадихун ила раббика кадхан фамулaqi. İnsan қалайбы, қалабай bir күн бары бир Раббисине жолугат. Бул дүйнөдө инсан кедей болуп жашасын, бай болуп жашасын, бары бир барына кедейге дагы, байга дагы күндөр бир өтөт. İnsan күнөөнүн үстүндө болсун, бары бир сааттар күндөр өтүп атат. İnsan сооп иштердин үстүндө болсун, бары бир саат күндөр өтүп атат. Бул нерсе баарыбызды bir күн Аллахка жолугар экендигибизди, бул күндөрдүн өтүүсү, бул сааттардын өтүүсү, бул нерсе ачык бизге, Раббибизге жолугар экендигибизди ачык далал аркылуу көрсөтүп турат. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Эми кыямат күнү, эсеп күнү кимдин китеби оң тарабынан берилген болсо, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Анын эсеби жеңил болот экен. Мына ушул нерсеге көңүл бурайлы. Кимдин китеби оң жагынан берилсе, оң тарабынан берилсе, оң колунан берилсе, бул бактылуу адамдардын, ошол бактылуу адамдар, китептери оң тарабынан берилгендер. Бейишели. Булардын эсеби жеңил болот экен. Эсеби жеңил болуусу, алар ошол күнөөлөрүнө тооба кылганы, жана ошондой эле эсептери жеңил болуусу, сооп иштери көп болгону, таразада сооп иштери көп, таразада сооп иштери оор келгендигин белгиси. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Жеңил эсеп болот. Эми инсан бул жашоодо кээ бир тармактарда, кээ бир нерселерде экзамен тапшыра турган болсо, инсан ал тапшырган экзамени менен же бактылуу болуп калбайт, же бактысыз болуп калбайт. Экзамен өтсө дагы, өтпөсө дагы эмне жашап кете берет. Жашоо сулана берет. Кээ бир инсан сүйүнүшү мүмкүн, же өтпөй калганыга сүйүнбөшү деле мүмкүн. Ал эми акырет сыноосу, акырет экзамени бул инсанды ойлондуруп коет. İnsan же бейишке барар экенмин, же тозокко барар экенмин деген мына ушундай инсанды кыямат күнү ой басып калат. Эми китеби оң колунан берилгендер, ошол периштелер жазып койгон. Ар бир инсандын амалдарын, жакшы жаман амалдарын баарысын жазып койгон. Бар нерсе жазылган. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Ошол алар эсеби жеңил болот экен. Аллах Таала аларды кыйнабайт экен кыямат күнү. Ошол эсепте жеңил өтүп кетишет экен. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Анан бейиштеги үй бүлөсүнө, бейиштеги ошол Аллах Таала тарабынан уада кылынган ошол үйлөрүнө, сарайларына, ошол аялдарына сүйүнгөн абалда барат дейт. Бул бейиштеги ошол инсан үй бүлөсү бейиште инсан баласы үчүн ошол китеп оң тарабынан берилген бейишке кирүүгө татыктуу болгон пенде үчүн дайырдап коюлган неаматтарга, жакшылыктарга, ошол бейиштеги ага уада кылынган хурларга жана ошол бейиштеги үйлөрүнө ал сүйүнгөн абалда, кубанган абалда барат экен. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Ал эми китеби арт тарабынан берилгендер. Мындан максат арт тарабынан берилгендер дегени ошол арт тарабынан келет китеби, бирок ошол китебини сол колу менен алган адамдар. Ошол китеби арт тарабынан, мындайча айтканда, сол колу менен берилген адамдар, алар китебин окуган кезде ар бир бузук иштери, жаман сөздөрү периштелер жазып койгон да. Ошону окуган кезде, ошону көргөн кезде алар фасауфа яд'у өлүмдү чакырып калат экен. Өзүн каргап калат экен. Эш шороңкурго деп инсан өзүн наалаттап, өзүн каргап калат экен. Фасауфа яд'у субура. Бирок кыяматта ал өзүн каргаганы, өзүн шорду кылганы бул эми пайда бербейт бул нерселердин баарысы. Инсан өлбөйт эми. Тозокко киргенден кийин, бейишке киргенден кийин инсан эми өлүм жок ал пенде үчүн. Инсан өзүн каргап, өзүн жемелейт экен. Ошол китеби сол тарабынан берилгендер. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Эми ал тозокко ташталат. Тозокто азапталат эми. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ал ошол кыямат күнүнө ишенбей,
Бул жашоодо өтө сүйүнгөн абалда жүргөн да. Сүйүнгөн абалда жыргап, ойноп, күлүп калыш керек дейт кээ бирлер. Азыр убакыт барда ойноп күлүп ал дейт. Жыргап ал дейт. Иннаху кана фи ахлихи масрур. Аз жаштык кезде ойноп агыла. Азыр жаштык кезде жүрүп агыла, чегип алгыла, ичип алгыла. Эртең бул мүмкүнчүлүктөр болбой калат деп кээ бир шайтандар мына ушул күнөөлөргө кызыктырат. Каалаганыңдай жаша дейт бул жашоодо. Сен эркинсиң дейт. Мына азыр эркин болуп инсан баласы кала берсе эркиндик деп отуруп эмнеге жетип атат азыр адам баласы? Кала берсе эркек менен эркек үйлөнсө боло берет деп мына ушул нерсени да кээ бир мамлекеттерде закондоштуруп койду. Эки эркек барып, ширкөөгө барып ошол жерде никесин окутуп, аял бир үй бүлө болуп жашоого укугу бар деп эркиндик деп мына ушундай нерсеге жетип атат адам баласы. Иннаху кана фи ахлихи масрура. Мына ушул адам баласы, ушул акырет эсеп күнүнө ишенбегендер. Мына ушул арам нерселерди жасап, мындайча айтканда наша чегип, арак ичип, мына ушундай нерселерди жасап, ушул сүйүнүп, жыргап жүргөн, ойноп алайын, жеп алайын, ичип алайын деп. Иннаху занна алла яхура. Ал ойлогон, кыямат эч качан болбойт. Аллах Таала эч качан бизди кабырлардан тирилтпейт. Кудай эч качан тирилтпейт. Биз дагы кайра башка адам болуп жашап келе беребиз деген бир бузук ишенимдер менен жүргөн. Биз башка адам болуп, же чымчык болуп, же куш болуп кайра тириле беребиз деп айтышкан алар. Биз эч качан кайтпайбыз акыретке. Бул акырет болбойт, кыямат болбойт деп, эсеп күнү болбойт деп мына ушундай жокко чыгарган. Бала инна раббаху кана бихи басира. Албетте, чындыгында анын Раббиси көрүп турган. Ар бир инсандын кылган иштерини, айткан сөздөрүнү, баарысынын, ибадаттарын, баарысын Аллах Таала көрүп турат. Биз адамдардан жашырынып бир күнөөнү жасашыбыз мүмкүн. Бир жерге кирип, инсан баласы да мүмкүнчүлүк, эми инсан баласы мүмкүнчүлүк тапса, бир жерге кирип, же бир жерде бир подвалдабы, же бир адамдар көрүнбөй турган жерде бир арам нерсени жасашы мүмкүн. Бирок Аллах Тааладан эч бир нерсени жашыра албайт. Бирөөдөн бир нерсени жашырып урдап алышы мүмкүн, айтышы мүмкүн. Бирок Аллах Тааладан эч бир нерсе жашыруун эмес. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала силердин амалдарыңарды, силердин баскан турганыңарды көрүп турат. Бар нерсе Аллах кабардар бул нерсе. Мына ушул нерсенин өзү момун кишиге жетиштүү. Эң момундун ыйманы ачык көрүнөт, өзү жалгыз калган кезде ушу күнөөгө кол урбайбы? Ошол өзү жалгыз калган кезде мүмкүнчүлүк болуп калды. Арам нерселерди көрбөйбү? Канчалык деңгээлде ыйманы? Адамдардан алыс калды, бир комнатада калды, эч ким кирбейт. Өзү жалгыз. Бирок Аллах Тааланын амалын көрүп турат. Өзүнчө жалгызмын деп ойлогону менен Аллах Таала аны көрүп турат. Мисалы үчүн бир жерде камера боло турган болсо, бул жерде камера турат. Ар бир инсан ошол магазинге киргенде, башка киргенде камера турат десе, адамдар өздөрүн башкача алып жүрөт ошол жерде. Камера бар жерде тияк бияктан тартып атат. О, камера турат тиякта дейт. Туура эмес иштер жасап койбо, же тигин муну туура эмес алып койбо, тиякта камера турат дейт. Адамдар бир камерадан ойнонуп калат адам баласы. Эми Аллах Таала бол адам баласы күнү түнү, ар бир бардык убакытта Аллах Таала көрүп турат. Кала берсе периштелер турат. Аны инсан баласыны. Мына ушул кыскача, мына ушул аяттардын кыскача тафсири. Иншаллах калган эми сабакты окуйбуз. Аллаху а'лам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Аллаху а'лам bis-саваб. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.